Тоң районунда Кыргызстан Пенсионерлер Союзу коомдук бирикмесинин жыйыны өтүп, өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген пенсионерлердин мүчөлөрү актуалдуу маселелерди талкуулашты. Жыйындын негизги максаты Кыргызстандагы пенсионерлердин турмуш шартын жакшыртуу болуп саналат. Өзүң билесиң, Кыргызстанда 800 миңге жакын пенсионер бар. Ошолордун убагында Советтер Союзунун убагында көбү бааланбай, кээ бири грамма эмелер, сыйлыктарды албай алган, ошолорду курортко жиберүү боюнча азыр бир топ маселе көтөрүлдү. Шуну дагы арзандатып берсе, мамлекет менен сүйлөшүп туруп, губернаторлор менен, правительство менен сүйлөшүп, ошо пенсионердин курортторго барганга 60-70% арзандатылса, мисалы, Жаргалан курортуна, Галбойскулга, Жетөгүзгө, мурунку Советтер Союзунда мына баарыбыз 60 менен 80 ортосундагы аксакалдар турат бул жерде бүгүнкү. Анан ошондой эле пенсионерлер дагы мындай чилендерин чогултуп, ар кандай пансионду куруу жана пансионаттар куруу боюнча дагы сүйлөшүп атабыз. Бул конференцияга биздин область республиканын жетекчиси Эсенкул Байдалиевич Исаков катышып атат. Ошондой эле обл администрациянын кызматкерлери жана Тоң районунун акими дагы катышып, ушундай бир чоң иш-чара өтүп атат. Бул пенсиялер коомдук бирикмеси ушу 1 жыл, 2 жылдай болуп калды түзүлгөнүнө. Эми Талас областы боюнча мен айтып кетсем, биздин Талас областында бүгүнкү күндө пенсиялер коомдук бирикмесинин мүчөлөрү бир 270-280 адам болуп калды. Биз бул мүчөлөрүнүн бардыгына мыйзам негизинде көбөлүк берилген. Биздин негизги багытыбыз ушу үйүндө пенсияга чыгып, жашы келгенде эле үйүндө отуруп калып атат да. Мына ошол үйүндө отуруп аткандарды койготуп, алаксытып, мына ушундай адамдар менен иштеп атабыз. Пенсионерлер Союзу коомдук бирикмеси түзүлгөн күндөн бери карылардын укуктарын коргоо, алардын коомдук жашоосуна көңүл бурууну жана жашоосун жеңилдетүүнүн жолдорун издөө боюнча иш алып барууда. Бул жолу жыйында чогулгандар пенсионерлердин муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн талкуулап, алардын чечүү жолдорун иштеп чыгышты. Райондордо, шаарларда, областтарда, эми область деген бул шаарлардын өзүндө болот, шаарларда пенсионерлер клубун уюштурууга деп атабыз. Пенсионерлер клубун уюштуруп, ошого тиешелүү шарттарды коюп койсо, тиешелүү күндө барып пенсионерлер ошо райондо айыл өкмөт пенсионерлер барып, ошол жерден баарлашып, акылдашып, өздөрүнүн маселелерин айтып, ошо маселелерди көтөрүп, ошол жерден оюндарды ойноп, ал жерде нарды болот дегендей башка оюндар, улуттук оюндар, ошонун баарын ойноп, ошол жерде мындайча айтканда бир пайдалуу баарлашуу болот да. Ошол мезгилде губернатор болобу, министр болобу, мэр болобу, же аким болобу, ошол күндө билет, ушул жерде аксакалдар, улгайган адамдар чогулуп атат да. Барып өзүнүн дагы ошол жерде оюн айтып, алардын да оюн угуп, анан кийин иш жүргүзөт. Бул эмнени айтат? Бул тыгыз бийлик бутагы менен ошол улуу муундун тыгыз байланышы. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө катышуучуларга жагымдуу концерттик программа сунушталып, сый тамак тартууланды. Мындай самалыктар пенсионерлердин биздин өлкөдөгү ордун көрсөткөн маанилүү иш-чара болуп, алардын коомдогу ролу чоң экендигин айгинелейт. Данияр Акунов, Талгат Токтомушев, Ысыкөл жаңылыктары.